Тасманын башталышы 42 жаштагы каарманыбыз Уолтер Миттини көрөбүз. Уолтер өзү жалгыз жашап эртеден кечке жумушу менен гана алек болуп, кээ бир учурда гана жакшы көрүп жүргөн кызы Шерил Мелхефтин сүрөтүн интернеттен карап, ага жазууга эрки жетпей байланышты эмнеден баштасам деп ойлонуп жүрө берчү. Уолтер күн сайын эртең менен ишке барып, кечинде кайрадан иштен келип, жашоосунда эч кандай кызыктуу деле окуялар болбой иш менен бир линияда жүрө берчү. Бирок күндөрдүн биринде каарманыбыз эртең менен жумушуна жөнөп, ал жерден иттин каап жаткандыгын угуп эле ошол тарапка чуркайт. Көрсө каарманыбыз жакын жердеги үйдө жарылуу болорун түшүнүп, ал жерден жакшы көргөн кызы Шерилдин итин куткарып чыгыптыр. Бирок бул нерсенин бардыгы чындыгында каарманыбыздын оюнда болчу. Көрсө ал кээ бир учурда өзүнүн оюна өзү чөмүлүп, ушундай эрдиктерди кылсам деп бир топ убакытка катып калат экен. Мындан соң Уолтер жумушуна келип, каарманыбыз Life гезитинин сүрөт тармагында иштегендигин түшүнөбүз. Бул күнү анын жумушунда жаңылык пайда болгондугу билинип, ишкананын башчысы алмашып, алардын гезити эми интернетке чыгып, кагаз түрүндө чыкпай тургандыгы билинет. Анан дагы каарманыбыз жаңы келген жетекчи Тед Хендрикс менен таанышты. Тед бир көргөндө эле адамга жагымсыз таасир калтырып, өзүн аябай бийик туткандыгы билинип, келе эле ал жердеги жумушчуларды кемсинтип мамиле кыла баштайт. Көрсө каарманыбыз буга чейин жакшы көрүп сүрөтүн көрүп жүргөн Шерил аны менен бирге иштейт экен. Уолтер аны көрүп дароо эле ойго чөмүлүп, жанагы адатына түшүп, анын жанына келип өзүнүн эр жүрөктүүлүгү менен багындыра баштайт. Бирок мындай учурда каарманыбыз ордунан жылбай катып калгандыктан, аны көргөн Тед Хендрикс бул эмне эстелик болуп калды деп адаттагыдай шылдыңдап өтөт. Шон Коннелл до сих пор снимает на пленку. Преклоняюсь, человечище. Биз мындан соң гезитте ушул убакка чейин сүрөтчү болуп иштеп келген, техниканын өнүккөнүнө карабай дагы деле пленка менен сүрөт тарткан мыкты сүрөтчү Шон О'Коннелл тууралуу маалымат алабыз. Шон уюлдук аппарат колдонбой дүйнөнүн ар тарабында жүрүп, тарткан сүрөттөрүн Уолтерге жөнөтүп гезитке чыгарып турушчу. Бул жолу гезиттин акыркы нускасы чыга турган болуп жаткандыктан Шон О'Коннелл каарманыбызга кат жазып жиберип, акыркы нусканын башкы бетине 25-кадрда чыгаргыла деген сөзүн жазган болот. Анан дагы каарманыбыз менен ушул убакка чейин чогуу иштешкендиги үчүн капчык белек кылыптыр. Бирок эң эле кызыгы, каарманыбыз Шон О'Коннеллдан келген пленканы алса, ал жерде 25-кадр жок экен. Ошол мезгилде эле чогулуш башталып, жетекчилер жумушчуларга кырдаалды түшүндүрүп, бул жолу акыркы нуска чыгат, эми биз онлайн нускага өтөбүз. Ошондуктан арабыздан көпчүлүгүбүз иштен кетишибиз мүмкүн. Андыктан акыркы нускага берилүү менен иш алып барып жакшы чыгаралы. Нусканын башкы бетине чыга турган сүрөт даяр болдубу десе, каарманыбыз эмне дешин билбей, кадрдын жок экендигин айта албай, ал даярдалып жатат деп жооп берип коет. Анткени сүрөттүн жок экендиги билинсе, каарманыбыз иштен айдалып кетүү ыктымалдуулугу бар эле. Ошентип Уолтер калпты айтып коюп, чогулуштан кийин буга чейин тааныша албай жүргөн Шерил менен таанышып, ал ишканада бухгалтер болуп иштегендиктен андан Шон тууралуу маалымат ала баштайт. Анткени алар ай сайын Шондун айлыгын жөнөтүп турушат эле. Бирок Шерил деле Шондун кайда экендигин так билбестигин айтып, кандай болбосун маалымат таап беремин деп убада кылып, Уолтер Шерил менен бир аз болсо дагы сүйлөшүп тургандыгына ичинен кубанып калды. Бирок анын алдында сүрөттү табыш керек болгон маселе жаралды. Обан жана Каспий KZ. Жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой О аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой О аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой О же Каспий KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Анткени жаңы жетекчи Тед каарманыбызды көргөн сайын эскертип, акыркы нускага сүрөт даяр болдубу деп каарманыбыздан кайра сураганча шылдыңдай берет. Ошондой учурлардын биринде Уолтер чыдабай кетип башчысы менен мушташа баштады. Работе не мешай! Бирок адаттагыдай эле болуп жаткан окуянын бардыгы Уолтердин оюнда гана экен. Ал мындан соң Шерилге дагы бир жолу жолугуп, сүрөттү жөнөткөн Шон О'Коннелл Гренландияда экендигин билип, Шерил ага эми сен Гренландияга барасыңбы деген суроосуна каарманыбыз жооп бере албай калат. Анткени ал өмүрүндө эч бир өзгөчөлүктөрдү, чын жүрөгүнүн каалаган нерсени жасаган эмес болчу. Ошондуктан сүрөтчүнү издеп Гренландияга кетип калуу Уолтер үчүн мүмкүн эместей эле болду. Каарманыбыз мындан соң апасы жана бир тууган эжеси Ванессага жолугуп, апасы башка үйгө көчүп жаткандыктан ага көмөк көрсөтүүгө келет. Ошол учурда Уолтер эжеси менен апасы анын эски буюмдарын сактап жүргөндүгүн көрдү. Көрсө Уолтер жаш кезинен саякатчы болгонду жакшы көрүп, ар кандай спорттун түрлөрү менен машыгып, бирок атасы каза болгондон кийин максаттарынын бардыгы четте калып, жумуш менен гана алек боло баштайт. Эски буюмдарын көп убакыттан бери көрбөгөн каарманыбызга ошол мезгилде бир ой келе баштады. Уолтер бир чечимге келип, кийим кечесин деле албай аэропортко түз эле барып, паспортун гана алгандыктан Гренландияга учуп кетет. Көрсө каарманыбыз ушул убакка
чейин ар бир кыймылдын үстүнөн ойлонуп туура кылып атамбы же болбосо туура эмес кылып жатамбы деп кабатыр алып 42-ге чыкса дагы жашоосунда эч бир кызыктуу окуя болбогондугун түшүнүптүр. Ошондуктан жашоомдо бир бурулуш жасайын деп 25-кадрды табыш үчүн Шонду издеп Гренландияга барып, бирок Шонду көздөгөн жеринен таппай буга чейин аны тааныган адамдардын бирин табат. Анткени ал адамдын колундагы шакегинин сүрөтү Шон жөнөткөн сүрөттөрдүн арасында бар болчу. Ал адам азыр Шондун кайда экендигин билбеймин, бирок кемелердин биринде болсо керек деп айтып, өзү ичип олтургандыгына карабай, мен азыр учак менен кемеге барамын, кааласаң мени менен баргының деп каарманыбызга сунуштайт. Бирок Уолтер бул масадан учакты кантип башкармак эле деп баруудан баш тартып, ошол мезгилде буга чейин чыгарган чечимин эстеп, учкачпа, учкачкандан кийин түшө качпа деген макалды өзүнө эскертип, масадан учагы менен көтөрүлөйүн деп калган мезгилде учакка секирип чыгып алат. Ошентип каарманыбыз коркуп турса дагы бир кыймылга келип, бирок бул окуялар аны тирүү экендигин далилдеп Уолтерга күч-кубат берип жатты. Учак менен бир мезгилде алар көздөгөн жерине келип, учактын башкаруучусу секир деген буйругун берип, көрсө ал кемеге керектүү шаймандарды жеткирип, аларды ыргытып коюп эле кетмек экен. Ошондуктан каарманыбызга шаймандарды ала түш деп айтты. Бирок Уолтер кеменин жанындагы кичинекей кайыкка секириш керек экендигин билбей, учактан дароо эле муздак сууга секирип жиберет. Ошол мезгилде эле каарманыбыздын жанында акула пайда болду. Бактыга жараша кайыктагылар анын жанына жетип келип акуладан куткарып калышат. Бирок өкүнүчтүүсү каарманыбыз издеген Шон кемеде жок болуп чыкты. Көрсө ал Исландиядагы вулканды тартам деп буга чейин эле Исландияга кетип калган экен. Анда Шон кемедеги адамдардын биринин кийимин кийип, ага 4 бурчтук баштыгын берип, эртеси күнү кеме Исландияга жеткен мезгилде дароо эле түшүп калды. Кызыгы кеме менен келгендер көп болгондугуна карабай, жээктеги шайтан араба бирөө эле экен. Ошондуктан Уолтерге жетишсең жетишип калдың, болбосо жөө каласың десе каарманыбыз дароо эле чуркап жөнөп, элден биринчи барып шайтан арабаны алып ал жерден кетет. Бирок Уолтер узак жол жүрүп, Исландиянын жолдорунда унаа аз болгондуктан тегирчекти колдонуп, ар кайсы айылдарга барса ал жерде эч эле адамдар жок экен. Бир мезгилде жергиликтүүлөрдүн бири Нива менен келип эле каарманыбызга кыйкырып бул жерден качыш керек дей баштайт. Ошол мезгилде асманда учак көрүнүп, ал жарылып жаткан вулкан жакка учуп, анын үстүндө каарманыбыз издеген Шон вулканды сүрөткө тартууга аракет кылып жатыптыр. Көрсө ал жердеги вулкан жарыла турган болгондуктан жашагандардын бардыгы качып кетишкен экен. Бактыга жараша Нивачан адам каарманыбызды дагы куткарып калып, бирок ал бул жерден дагы Шонду таба албастыгын түшүнүп, айласы жок кайрадан Америкага учуп кетет. Уолтер жумушуна барса көптөгөн өзгөрүүлөр болуп, адамдардын көпчүлүгү иштен кетип, Тед аны көрүп калып дароо эле сүрөт кайда деп каарманыбыздан сурагала баштады. Анда Уолтер айласы жок сүрөттү таппагандыгын айтат. Муну уккан Тед эштекеге башын оорутпай эле Уолтерди дагы жумуштан айдап, Уолтер эмне кылышын билбей Шерлдин үйүнө жөнөдү. Көрсө ал Исландиядан атайын тегирчек алып, Шерлдин баласына белек кылган алып келген экен. Бирок каарманыбыз Шерлдин үйүнө барса, үйдү эркек киши ачып, Уолтер Шерлди кайрадан күйөөсү менен жарашкан турбайбы деп тегирчекти ал жерге таштап кетип калды. Мындан соң каарманыбыз үйүнө барып, канча аракет кылса дагы аракетинен майнап чыкпагандыгын түшүнүп, капаланып эле олтуруп калып оюна бир нерсе келет. Уолтер бала кезинде саякатчы боломун деп саякатка керектүү шаймандардын бардыгын сатып алган болчу. Алар көп жылдан бери чаң басып тургандыктан каарманыбыз ал шаймандарды иштетейин деп, Шондун бул убакта Афганистандын Гималай тоолорунда илбирсти сүрөткө тартканы кеткендигин билип, дароо эле Афганистанга жетип барып, ал жактан 2 адамды жалдап тоого чыгып жөнөйт. Каармандарыбыз бир нече миң метр чыккандан кийин 2 жалданган адам эми биз мындан нары бара албайбыз. Сапарыңды жалгыз улайсың деп Уолтер Митти андан нары жалгыз кетти. Уолтер жалгыз өзү бир топ бийикке чыккандан кийин деги тура эле иш кылып жатамбы деп өзүнө өзү суроо салып, мен деги Шонду таба аламбы деп жаткан мезгилде ал жерде бирөөнүн үнү чыга баштайт. Көрсө Шон фотоаппараты менен кыймылсыз олтуруп илбирсти сүрөткө тартканга аракет кылып жаткан экен. Аны көргөн Уолтер чындап эле Шонду тапкандыгына ишенбей, көзүнө жаш тегеренип өзүнүн ким экендигин айтып Шондун жанына олтуруп калды. Каарманыбыз дароо эле Шонго суроо салып, биз сен жөнөткөн 25-кадрды такыр эле таппай койдук. Балким сен аны жөнөтпөй калгандырсың, ошону сурайын деп сени издеп жүрөмүн. Ошол тууралуу мага айтып берчи десе, Шон каарманыбызды карап, мен сага буга чейин 16 жыл бирге иштешкендигибиз үчүн капчык белек кылдым эле го. Негизи белек капчык эмес, анын чөнтөгүндөгү 25-кадр болчу десе, каарманыбыз эмне дешин билбей калат. Анткени ал буга чейин Шонду таппай калгандыгына капаланып, аны таштандыга ыргытып жиберген болчу. Уолтер бул тууралуу Шонго айтса, Шон дагы бир аз капаланып, эми белекке мындай мамиле кылбай эле койсоң болмок деген сөзүн айтат.
Ал жакта деги гезиттин башкы бетине чыгарыш керек болгон эмненин сүрөтү бар эле. Кайсы учурду сүрөткө тарттың эле десе Шон жооп берип, белекти ыргытпаганыңда билмексиң деп айтат. Ошол убакта эле Шон сүрөткө түшүрөм деген Илбирс көрүнөт. Аны Уолтер дагы көрүп, качан сүрөткө тартасың десе Шон жооп берип, мен кээ бир учурларды сүрөткө тартуу ниетимде болгондугу менен сүрөткө тартпай коёмун. Анткени кээ бир сулуулукту өз көзүм менен көрүп ырахаттанууга эч нерсе жетпейт. Ошондуктан кээде мындай учурларды жөн гана аңдып олтурамын деп Уолтерге түшүндүрүп, каарманыбыз издеп жаткан кадрынын жок болгондугуна өзү күнөөлүү экендигин түшүнүп ал жерден кетет. Бирок бактыга жараша Уолтер капчыгын таштандыга ыргытып жаткан мезгилде апасы көрүп калган болчу. Көрсө америкалыктардын дагы ата-энеси биздикиндей эски нерсени ыргытайын десең алып бекитип коет экен. Уолтер үйүнө кайтып келген мезгилде апасы ага капчыгын берип, сүрөттү табуудан үмүтү үзүлгөн каарманыбыз катуу кубанат. Ал дароо эле кадрды алып аны иштен кетирип жиберген Тедке жеткирип, бул акыркы нусканын биринчи бетине чыга турган 25-кадр. Мен өз милдетимди аткардым, бирок сага айта турган сөзүм бар. Түшүнөм, сен бул жерге башчы болуп келдиң, бирок келе эле бардыгына жаман мамиле кылып, өзүңдүн бой көтөргөн жаман пейилдериңди көрсөттүң, бирок жашоо жумуш менен эле токтоп калбайт го. Адамгерчиликтүүлүгүңдү сактасаң болот деп болгон оюнун бардыгын Теддин бетине айтып ал жерден кетет. Бул окуялардан 1-2 күн өтүп, каарманыбыз кайрадан ишканасына акыркы айлыгын алганы келип, ал жерден Шерилди жолуктуруп аны менен сүйлөшүп калды. Көрсө буга чейин Шерилдин үйүндөгү эшикти ачкан адам анын биринчи күйөөсү, жөн гана муздаткычы бузулуп калып аны оңдоп берүүгө келген экен. Ал нерсенин бардыгын туура эмес түшүнүп алган каарманыбыз ошондо гана Шерилди биргеликте тамактанууга чакырат. Алар бара жатып буга чейин иштеген Life гезитинин акыркы нускасы чыккандыгын көрүп, акыркы нуска гезитте эмгектенгендердин бардыгынын урматына арналып, башкы беттеги сүрөт каарманыбыздын өзүнүн сүрөтү экен. Муну көргөн Уолтердин оозуна сөзү келбей калды. Көрсө Шондун белеги 25-кадр Уолтердин өзүнүн сүрөтү болуп чыкты. Мындан соң эки каарманыбыз кол кармашы ортосунда байланыш түзүлгөндүгү билинип, алар бара жаткан мезгилде тасма дагы аягына чыгат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анан дагы ар бирибиз өзүбүздүн кандай жашоодо жашап жаткандыгыбызды ойлонуп, балким аны азыркы абалыбыздан дагы жакшы жакка бурууга мүмкүнчүлүгүбүз бар туруп жасабай жаткандырбыз. Же болбосо жакшылыкка биринчи кадамды таштай албай жашообуз бир түркүм болуп калдыбы? Айтор ар бирибиз кылып жаткан ишибизге сар эсеп салып ой жүгүртөлү. Анткени элибизге өзүн өзү жана айлана чөйрөсүн өйдөгө жетелеген чыгаандар керек. Ал нерсени биз жасабасак бирөө келип жасап бербейт го. Андыктан достор, кийинки тасмага чейин жолугушканча ар бирибиз ичибиздеги максатка жетүүнүн аракетин баштайлы.